Жабырлануучуга ыкчам жардам көрсөтүүнү көздөгөн тез жардам кызматына чоң суммадагы айып пулдар келүүдө. Ылдамдыкты ашыра айдаган 103 кызматы жол эрежесин сактоо керекпи? Студентти сабаган офицер. Балыкчы аскер бөлүгүндө мобилизациялык резервдин окуусунан өтүп жаткан студенттин бир тарабы кыймылдабай жатат. Турак жайдан же каражаттан жок калган жашоочулар. Сүйөркулов номер 16 бөлчөк 1 дарегиндеги үйүнөн чыгарылгандар президентке кайрылуу жасады. Ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк тааныштырып, эфирде күн жүрүш маалымат программасы, студияда Мирлан Маматалиев. Саламатсыздарбы? Президент Садыр Жапаров Астана шаарында Казакстанга жасаган расмий сапарынын алкагында казак лидери Касым-Жомарт Токаев менен тар курамда сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Анда соода-экономикалык, суу энергетикалык, транспорттук чек-ара жана маданий-гуманитардык тармактарда кыргыз-казак кызматташтыгын тереңдетүүнүн артыкчылыктуу маселелери талкууланды. Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев Садыр Жапаровка жана кыргыз элине Казакстандын суу ташкындан жабыркаган аймактарына жиберген боордоштук гуманитардык жардамы үчүн ыраазычылык билдирди. Токаев бүгүн тараптар тарыхый документке союздук мамилелерди тереңдетүү жана кеңейтүү жөнүндө келишимге кол коюп жатканын, бул казак-кыргыз байланыштарын өнүктүрүүгө жаңы дем берерин белгиледи. Казак лидери эки өлкөнүн соода алакасы да жыл сайын кеңейип жатканын айтты. Өткөн жылы өз ара товар жүгүртүү 1,5 миллиард долларга жетип, 26%га өскөнүн белгилеген Токаев бул көрсөткүчтү 2 миллиард долларга чейин көтөрүү зарылдыгын айтты. Президент Садыр Жапаров өз кезегинде Казакстандын мамлекет башчысына жылуу кабыл алуусу, меймандостугу үчүн ыраазычылык билдирип, Казакстан эң жакын коңшу, Кыргызстандын тышкы саясатындагы өзгөчө артыкчылыктуу боордош мамлекет экенин белгиледи. Президент Садыр Жапаров казак лидеринин чакыруусу менен барган 2 күндүк сапар алкагында эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, казак-кыргыз мамлекеттер аралык кеңешинин 6-жыйынына катышат. Эки өлкөнүн президенттеринин катышуусунда Астананын борбордук көчөлөрүнүн биринде Айкөл Манастын эстелигинин ачылыш аземи болору да кабарланды. Казакстандын суу каптоодон жабыркаган аймактарына Кыргызстандан жардам кербени 2 деп аталган гуманитардык жүк жеткирилди. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымдашынча, 18 апрелдин кечинде гум жардам жүктөлгөн автоунаалар Казакстандын Актау шаарына жетти. Бул гум жардамдын акыркы 5-пункту болду. Маалыматка ылайык 150 тонна сүт азыктары жүктөлгөн автоунааларды Маңгыстау облусунун өзгөчө кырдаалдар департаментинин башчысы Мурат Муханов тосуп алып, оор учурда казак элинен жардамын аябаган боордош кыргыз элине ыраазычылыгын билдирди. Кыргызстандан барган кезектеги жардам кербени Казакстандын суу ташкындан жабыркаган аймактарына Костанай, Актөбө, Орал, Атырау жана Маңгыстау облустарына бөлүштүрүлдү. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы тараткан маалыматка ылайык гум жардам президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен жиберилди. Гуманитардык жардам кыргызстандыктардын күчү менен жыйналган кошумча президенттик фонддон бөлүнгөн акчага алынган. Тажикстандын Гулистан шаарында 2022 жылдын 25 сентябрындагы номер 42 протоколду ишке ашыруу боюнча Кыргызстан менен Тажикстандын жумушчу топторунун жолугушуусу өттү. Бул тууралуу УКМКнын чек-ара кызматы билдирди. Топтун курамына УКМКнын чек-ара кызматынын директору Уларбек Шаршеев, Тажикстандын УКМКсынын чек-ара аскерлеринин командачысы Раджабали Рахмонали, президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абдикарим Алимбаев, Тажикстандын Согди облусунун башчысы Раджабой Ахмадзода, ошондой эле Баткен жана Согди облустарынын укук коргоо органдарынын жана чек-ара аймактарынын жетекчилери кирди. Жолугушууда тараптар эки өлкөнүн чек-ара аймактарындагы кырдаалды турукташтыруу боюнча номер 42 протоколдун аткарылышын, кыргыз-тажик мамлекеттик чек-арасын коргоо жаатындагы биргелешкен иш-чараларды координациялоо маселелерин талкуулашты деп айтылат маалыматта. Делегация өкүлдөрү соңку мезгилде жетишилген эки тараптуу диалогдун жогорку деңгээлин белгилешкен. Жолугушууда чек-ара коопсуздугун камсыз кылуу жаатындагы кызматташтыкты кеңейтүү зарылдыгы сөз болгон.
Коопсуз шаар долбоорунан тез жардам унаасына келген айып пулдардын саны көбөйүүдө. Мындан улам тез жардам автобазасы аларга жеңилдик берүүнү суранышат. Себеби жардам сурап кайрылгандардын дареги алыс жайгашып калса, жогорку ылдамдык менен айдоого туура келет. Бул учур коопсуз шаарга катталса, ага айып пул чегерилүүдө. Мындан улам жогорку кеңештин депутаттары көчмө жыйындын алкагында жеринен кабар алышты. Бирок жол кыймылынын коопсуздугун камсыздагандар айып пул мыйзам бузулган учурда гана жөнөтүлүп жатканын билдирет. Көчмө жыйындын жүрүшү туурасында алдыдагы материалда. Бир бейтапка баруу үчүн 3-4 жолу жол эрежесин бузууга туура келерин айткан Улан Исмаилов 10 жылдан бери тез жардамдын унаасын айдайт. Ал жандандыруу бөлүмүндө болгондуктан тез жардамды жогорку ылдамдыкта айдоого туура келет. Антпесе жол тыгын учурунда инсульт, инфаркты бар жарандарга автокырсык маалында тезирээк барбаса, жардам берүүгө жетишпей калышы мүмкүн. Ар бирибиз ооруйбуз, адам баласыбыз, баарыбыз ооруйбуз. Бирөөбүздүн ичибиз ооруйт, бирөөбүз дагы кырсыктар көп болуп атат. Азыр жаштар этаждардан секирип атат, таблеткалар ичип атышат. Анан андайларды батыраак больницага жеткизип, жардам бербесе, жолдо бирдеме болуп калса, биз да жооп беребиз да. Айтат да, булар эмне болуп жүрөт? Итак эле сөгөт бизди. Каякта жүрөсүңөр? Кээ бир пациенттерге 2-3 саат араң барабыз. Шаардын биягында жүрсөң, азыр Ак Ордого барасың, ошонун ортосунда тыгын, ошонун ортосунда убактың, тезирээк авария мына өткөн воскресенье бир авария болду. Биз жеткиче каза болуп калды. Ошол жерден биз баргыча, центрден Ак Ордого барабыз. Ошонун расстояниясы кандай? Муну деген шаарды чоңоюп атат, эл көбөйүп атат. Бул тез жардам автобазасын чоңойтуп, машиналерин жаңыртып, врачтардын айлыгын көтөрүп, шопурлардын айлыгын көтөрсө эле болот да. Бүгүнкү күндө жол эрежесин бузганы үчүн тез жардамдын 1655 айып пулу бар. Мунун акчасы 2 миллион 700 миң сомду түзгөн. Бул 2022 жылдын 2 айынан бери эсептелген сумма. Негизи февраль айында 27 февралга карата 1805 штраф болчу негизи. Андан 886 протокол бизге келген. Ал 886 протоколду центр мониторингке өткөргөнбүз. Өткөргөндөн кийин андан 543 штраф алынды. Жоюлуп салынды. 343 штраф калып калды. Ал Октябрьский районный сотко өттү. Аны убактысына дагы жылдырып берсе, кайра центр мониторингке алып келип, кайра комиссияга кароого киргизебиз. Ал эми жол кыймылын көзөмөлдөө башкармалыгы көйгөй жол эрежеси бузулган учурда видео сүрөтү келгенден кийин жараларын билдирет. Ошого карабастан тез жардам унааларынын катышуусунда катталган укук бузуулардын 98,1% кыскартылып, 1,9% гана күчүндө калган. Буга тез жардам унаалары мигалкасы күйгүзүлбөгөн учурда жол эрежесин бузганы себеп. Ал атайын видео материал менен далилденген. Бишкек шаарынын ичинде 38 жол кесилишинде эч кандай ал жерде маселе жок. Себеби ал жерде укук бузуунун сүрөтү жана видео тасмасы менен келет. Ал жерде биздин мынакей операторлор, андан сырткары биздин офицер кызматкерлер, тескөөчүлөрүбүз карап, ал жерде маяктары көрүнөт. Мен сиздерге көрсөтүп кеттим презентацияда. Ошондой учурларда гана. Бул жанагы ылдамдыкты чегинен ашып, жана фото калаш келип атып, фото келгенде биздин кызматкерлер буну токтом чыгарат. Кыргызстанда санариптештирүү өнүгүүдө. Мындан улам жогорку кеңештин депутаттары көчмө жыйын аркылуу коопсуз шаар долбоорунун иштөө тартиби менен таанышты. Эл өкүлдөрүнө көчөдөгү камералар кайсы жол эрежелерин бузуу фактыларын тартаарын, тез жардам унаалары бузган жол эрежелерине чыгарылган токтомдор жана аларды комиссиянын корутундусу менен жокко чыгаруу тартиби туурасында көрсөтүлдү. Эң негизгиси бирдиктүү иш алып барыш керек. Биз дайыма айтып келебиз, өкмөт өзүнчө, жогорку кеңеш өзүнчө, башкасы өзүнчө эмес, баары бирдиктүү иш алып барса, мисалы, мына ушул жерден өзүңүздөр көрүп атасыздар. Биз тез жардам ошол адамдын өмүрүн сактап калыш үчүн тезирээк кызмат кылышыбыз керек деп атабы? Демек, аны такалып калган жери булар айтып атат. Биз эми моундай нерсеге келгенде мыйзамдын мамлекетте жашагандан кийин мыйзамга баш ийишибиз керек деп атат, туурабы? Ошого дополнительный ушул пунктту алып коюш керек деп атат. Бул кошумча болуп кирип калган дейт. Биз ошону мыйзам чегинде жогорку кеңеш алып берсе, анан булардын маселелери чечилет. Андыктан бул маселе парламентте көтөрүлүп, тиешелүү мыйзам долбооруна толуктоо өзгөртүүлөр керек болсо сунушталып караларын кошумчалады. Белгилей кетсек, тез жардамдын айып пулуна байланыштуу депутаттык комиссиянын бул алгачкы көчмө жыйыны. Акылай Маратова, Жылдыз Кадырбаева, Нью ТВ.
Мобилизациялық резервтен окуусунан өтүп жаткан студентти офицер чаап жибергенин, ал бир тарабы кыймылдабай калып ооруканага түшкөн. Бул тууралуу маалымат каражаттарына жабырлануучунун эжеси кабарлаган. Анын айтымында иниси Тунгуч Кичи районундагы эл аралык медициналык университеттин 6-курсунун студенти. Иним 26 мартта Коргоо министрлиги талап кылган сумманы төлөп, Ысык Көл облусундагы балыкчы аскер бөлүгүнө мобилизациялык резервти чогултуу иш-чарасына кеткен. 18 апрелде балыкчы аскер бөлүгүнүн кызматкерлери апама телефон чалып, иним жыгылып, эс учун жоготуп жатканын билдиришкен. Иним инсульт болуп Бишкек шаарындагы улуттук госпитальга жаткырылды. Сол тарабы кыймылдабай калган, сүйлөй албай жатат. Ал 16 апрелде бир кызматкер сабап башка чапканын айтты. Дагы 2 күндөн бери башы ооруп жатканын айтып, бирок аскер бөлүгүнөн ага медициналык жардам көрсөтүлгөн эмес, деди жабырлануучунун эжеси. Ал эми Коргоо министрлигинин басма сөз кызматы окуя тууралуу комментарий берип, учурда Бишкек гарнизонунун аскер прокуратурасы тарабынан иликтөө иштери жүрүп жатканын айтты. Иликтөө иштери бүткөнгө чейин толугу эмне болгонун айта албайбыз. Бир аскер кызматкер шектүү деп кармалган деп билдиришти министрликтен. Ушул жылдын 1 мартында Бишкек шаарындагы Сүйөркулов көчөсү номер 16 бөлчөк 1 дарегиндеги талаштуу үйдөн чыгарылгандар жүргүзүлүп жаткан тергөө иштерине нааразылыктарын билдиришип, президент Садыр Жапаровго кайрылуу жасашты. Маалыматка ылайык, иш Октябрь райондук сотунда каралууда, бирок жабырлануучулар 4 жылдан бери бул ишке тиешеси бар адамдар толук аныкталбай келгенин айтышууда. Бишкек шаарындагы Сүйөркулов көчөсү номер 16/1 дарегиндеги көп кабаттуу үйдөн 1 мартта чыгарылган жарандар тергөө иштеринин жүрүшүнө нааразы. Өлүшчүлөрдүн бири Нурлан Дүйшеналиевдин айтымында, имаратта курулуш иштери башталар алдында эле бир мандем болгон. Менде вопрос. Бул ошол моментте строительство болгон жерде Мурасмега застройщиктиндагы директор ошол убакта Муратбек Казыев. Анын деле башы экөө эмес да. Ошончо акчаны жөнүндө списывать этип салган. Значит, бул жерде өздөрүнүн заказчиктин да кызыкчылыгы болгон деген суроо жаралат да. Эгерде ошол акчалардын полностью осваивать этилгенде Мурасмега менен, бул здание 2019 жылы июлда эле бүтүп, уже эксплуатацияга берилмек. Бирок бүтпөй калган. 5-этажга чейин курулуп, 6-этажга чейин стеналары курулуп келип, ошо менен токтоп калган деген маалыматтар бар бизде. Анткени деген ал киши каза болуп калды. Тилекке каршы бул жерде охранник болуп ушул жерде жашаган экен. Ошол кишидин берген маалыматы боюнча, Асыл Талипова бул жерге курулушту баштаган убакта бул здание 6-этажга чейин эле курулган экен. Анда эмне себептен Мурасмега акчаны полностью өзүнө алып алса, строительство смета боюнча бүтө турган болсо, эмне үчүн 6-этаждан токтоп калган? Акча кайда кеткен? Ошол белгисиз биз үчүн. Үлүшчүлөрдүн дагы бири Элвира Жуманазарованын айтымында, Батирди мээнет менен чет өлкөдө мигрант болуп жүрүп алган. Ремонттоо иштери менен кошкондо жалпы $27,000 сарптаган. Ал учурда тиешелүү мамлекеттик органдар бири-бирине ишти оодаруу менен карабай жатканын айтууда. 1 мартта үйдөн себепсиз эч кандай соттун чечими жок. Бизди үйдөн чыгарды. Мэрия тарап менен Октябрьский аким тарабынан биз үйдөн чыгып калдык. Азыркы учурда күнөөсүн эч ким мойнуна албай келет. Мэрия айтат, мен чыгарган жокмун силерди деп. Гос архитектурага кайрылгыла дейт. Гос архитектурага барсак, жок, мэрия чыгарды деп бизди эч ким бул иш боюнча мойнуна эч ким албайт. Мэрия, мен чыгарган жокмун силерди, мен алга укугум жок деп атат да. Ал эми жактоочу Айзат Ахматбекова бул кылмыш иши Октябрь райондук сотунда каралып жатканын белгилеп, имаратты камакка алуу боюнча өтүнүч келтирилгенин билдирди. Жабырлануучулар 2021 жылдан баштап тергөө органдарына кайрылышкан. Бир жылдай ошо тергөө органдары тарабынан материал каралып, ошо Талипованын үстүнө жана аны менен жанындагы болгон ошо акчаны алышкан, үлүшчүлөрдөн акчаны алышкан Бектурганов, Эмилбеков Дастан, Шермухамедов Шерзо жана башка аталган ортомчулардын үстүнөн кайрылышкандагы, бирок азыркы учурда Асыл Талипова менен ушу Бектургановдун иши гана каралып жатат Бишкек шаарынын Октябрь райондук сотунда. 2 жылга жакындап баратат.
аягына чыга элек 72 эпизод менен. Ага ылайык бүгүн Сүйөркулов көчөсүндөгү көп кабаттуу үйдөн чыгарылган бир нече үлүшчү тергөө иштеринин жүрүшүнө нааразы болуп, президент Садыр Жапаров баштаган Улуттук коопсуздук комитети Камчыбек Ташриевке, башкы прокурор Курманкул Зулушевке кайрылуу жолдошту. Биздин президентибиз сизден сураныч, ушул үйүздү арестке коюп бериңиз. Биздин 80 адамды ыйлатпай, биздин көйгөйүздү чечип бериңиздер, сураныч. Биздин акчабыз ушул жакка кирген, алар анык, биз далилдеп бере алабыз. Урматтуу президент Садыр Нуркожоевич, сизге туура эмес информация жетип жатканын биз билебиз. Туура эмес, башкача, тескери, башка жагынан жетип жатат. Бирок чындыгында эмне болуп, кандай иш болуп атканын урматтуу президент только бизден жительдерден гана уга аласыз. Биз сизге канча жолу кайрылып, кат менен кайрылып аттык. Ошол жакты жогорку кеңешти сагалап жүрөбүз таң атпай, жамгырда, ысыкта, суукта, карда. Ак үйгө барабыз сизге жолуга ал деп, эч эле жолуга албай койдук сизге. ГКНБга барып атабыз, таң калды да туруп, ошол жерде туруп аттык, ушуп тоңуп. Бирок эч кимге эч кандай жолуга албай жатабыз. Белгилей кетсек, быйыл март айында Бишкектеги Сүйөркулов көчөсүндөгү көп кабаттуу үйдө маселе жаралган. Мэрия имарат салынган жер бизнес борбору куруу үчүн ижарага берилгенин белгилеп, ал жерде жашаган тургундардан 1-мартка чейин имаратты бошотууну талап кылган. Тургундар батирелерди мыйзамдуу сатып алышканын, башка жака көчпөй турганын айтып чыгышкан. 1-мартта көп кабаттуу имараттын электр жарыгы өчүрүлүп, суу берүү токтотулган. Ошондон бери ал үйдүн ээлери тиешелүү бийлик органдарына кайрылып, майнаптуу жыйынтык чыга элек. Бишкек мэриясы ал жерден батир алып алданып калган жарандарга мамлекеттик ипотекалык компаниясы аркылуу турак жай алууга жардам бериле турганын билдирген. Айтурган Жапаркулова, Эрлан Кыдырбеков, Ньюс ТВ. Ушуну менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Алдыдагы эс алуу күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Саламатта туруңуздар.